Лейлекте Исхак Разаковду эскерүү иш-чарасы өттү. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз катчысы билдирди. Ага ылайы иш-чара кыргыз эл баатыры, мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаковдун Разаков шаарындагы музейи менен таанышуудан баштап, андан соң Лейлек райондук Кулунду айыл аймагындагы Исхак Разаков атындагы Сейил багында мамлекеттик ишмердин эстелигине гүл чамбарлар коюлуп, анын рухуна багышталып Куран окулду. Бул күнү Разаков айылындагы Разаков атындагы орто мектебинде Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институтунун студенттери тарабынан даярдалган улуттук көргөзмө Исхак Разаковдун өмүр таржымалын чагылдырган, сахналаштырылган көрүнүштөр тартууланды. Андан соң эл уулу Исхак Разаков деген темада илимий конференция өттү. Эске салсак, Исхак Разаков Кыргызстанга 35 жашында жетекчи болуп келип, улуу ата мекендик согуштан кийин оор абалга дуушар болгон өлкөнүн кыйын кезеңден алып чыккан көргөч жетекчи. Ал мамлекеттик кызматта турган жылдары бардык тармактар өнүгүүгө өрчүш алган. Разаков 1979 жылы 19 март күнү 69 жашында каза болгон.